Премьер-министр Мухаммедкалый Абалгазиев Нарын облусунда жайгашкан Солтон Сары кеніндегі кырдаал боюнча кеңешме өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин Солтон Сары кенине жакын жерде болгон окуя жана коомдук тартипти, коопсуздукту камсыздоо боюнча көрүлгөн чаралары туурасында маалымат угулду. Өкмөт башчы окуянын бардык жагдайларын тыкыр карап, калк арасында маалымдоо, түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү тапшырды. Өкмөт башчынын айтымында 2009-жылдан бери мурдагы бийлик тарабынан кабыл алынган кен боюнча чечимдер кайра карап чыгуу, сүйлөшүүлөр жана ачык конструктивдүү диалог аркылуу гана мүмкүн. Өкмөт башчы инвесторлор менен жергиликтүү калктын өз ара тыгыз аракеттенүүсүнө өзгөчө көңүл бурду. Себеби жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан дагы, компетенттүү органдар тарабынан да түшүндүрүү иштери иш жүзүндө формалдуу жүргүзүлүп келет. Солтон Сары кенинде чыккан чырдан Кытай компаниясынын 20 кызматкери жабыркап, Нарын облустук бириктирилген ооруканасына кайрылды. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Алар ооруканага бүгүн таңкы саат 4:30 тарта түшкөн. Кендин кызматкерлери башынан жаракат алып, мээси чайкалган. Дарыгерлер алардын абалын туруктуу деп баалап жатат. Кечээ Солтон Сары кениндеги кытайлык компания менен жергиликтүү элдин ортосунда чыр чыгып, тараптар бири-бирине таш ыргыткан. Кечээ 500 адам чогулуп, кен комбинатын куруп жаткан кытайлык компаниясына бара жаткан учурда чатак чыккан. Кемин районунун Ударник айылындагы талаада 250 гектардагы чабылбаган арпанын орду жана тоонун боорундагы 700 гектар аянттагы куураган чөп өрттөнүп кетти. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кемин районунун Орловка шаарында ачык аянтта 50 гектардагы куураган чөп күйгөн. Москва районунда 2 гектардагы куураган чөп өрттөнгөн. Учурда аталган кырсыктын себептери такталууда. Кара Балта шаарындагы базарда өзүн салык кызматкери катары тааныштырган жаран өспүрүм кыздын акчасын жана уюлдук телефонун алып кеткен. 22-июлда саат 2 чамасында Жайлы райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө билдирүү түшкөн. Анда жогорку базарда белгисиз адам алдоо жолу менен өспүрүмдүн уюлдук телефонун алып качып кеткендиги айтылган. Кылмыш болгон жерге участкалык инспектор, кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери жана тергөөчү барган. Алардын иликтөөсү менен белгилүү болгондой, кийим-кече саткан дүкөндө апасынын ордуна жашы жете элек кыз иштеп жаткан. Саат 1 чамасында өзүн салык кызматкери катары тааныштырган белгисиз жаран келген. Дүкөн ээсинин 2 айлык 5000 сом суммасындагы карызы бар экендигин айтып, акча сураган. Кыз андай суммадагы акча жок экендигин айтып, апасына телефон чалган. Дүкөндүн кассасында 900 сом гана болгон. Ошол учурда белгисиз жаран уюлдук телефон аркылуу салык кызматы деп турган номурга чалып, үнүн катуу чыгарган. Бирок эч ким жооп берген эмес. Ошондо ал кассада канча акча болсо, ошону берүүнү талап кылган. Кыздан телефонду алып, дүкөн ээсине өзү чалып түшүндүрөөрүн айткан. Белгисиз жаран акчаны жана уюлдук телефонду алып, номур терип жаткан дүкөндөн чыгып кеткен. Бирок кыз уюлдук телефонду алууга аракет жасаганда алтын шакегин кепилдик катары таштаган бойдон качып кеткен. Индиянын борборундагы көп кабаттуу үйдөн өрт чыгып, 5 адам каза тапты, 11 адам жабыркаган. Бул туурасында жергиликтүү басылмалар жазууда. Өрт кечээ күнү кечинде Закер Нагар районунда тутанган. Өрт өчүрүүчүлөр кеминде 20 адамды куткарышкан. Оорукананын башкы дарыгеринин айтымында 5 адам жандандыруу бөлүмүндө жатат. Дагы бир жабырлануучу педиатрия бөлүмүнө жаткырылган.